Assalamu alaikum, саламатсыздарбы. Бүгүн мен сиздерге телефондун памяти толуп калган болсо, аны эч нерсесин өчүрбөй, ичиндеги контакттарды өчүрбөй, WhatsApp ошолорду өчүрбөй кантип тазаласа болот, ошону көрсөтүп бермекчимин. Негизинен мына галереяда сүрөт, видео жок болсо деле, кээде ушинтип память толду деп мынтип чыга берет. Ушинтип недостаточно места в памяти деп чыга берет. Ошону тазалоону көрсөтүп берем азыр. Негизинен көбүнчө мына Chrome жана YouTube ушул экөө көбүнчө толуп калат. Аны тазалаш үчүн YouTube, мисалы YouTube'ду басып турсак, о приложение деген чыгат. Эгер көрүнбөй жаткан болсо, мына яркость пасайтып коеюн. Мына о приложение деген чыгат. Басабыз. Мына телефон YouTube'дун данныйлары чыгат бул жерден. Мына память дегенге кирген болсок, YouTube'дун ушу телефонду ээлеп турган памяти, мына карасаңыздар 17 гигабайт болуп кетиптир. 17 гигабайт местаны азыр YouTube өзү эле ээлеп турат. Өзү YouTube'дун памяти 109 мегабайт экен. YouTube'дун памяти. Ошол ар нерсе көрүп, же YouTube'дан бир нерсе видеолорду ошол сохранить деп көрүп, ошодон бул толуп калат. 17 гигабайт болуп, өзү бул телефон памяти 32 гигабайт, телефон 17 гигабайт болуп толуп калыптыр. Буну дагы мисалы текшериш үчүн, именно ушул приложение толуп калганын текшериш үчүн азыр мен буну тазалоодон мурун мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мисалы настройкага киребиз. Настройкадан мисалы бул Samsung телефон A30 деген. Samsung'да ошол башка телефондордо ошол мына поиска память деп жазсаңыздар чыгат, мына поиска. Мына память. Мына көрүңүздөр, память чыкты. Эгер Mi же Honor болсо, ошо поиск эле память мисалы настройкадан таппай аткан болсоңуз, настройкага кирип туруп эле жазсаңыздар чыгат. Дополнительный, ошо кайсы эмне канча мегабайт ээлеп турганын ушул жерден көрүп текшерсеңиздер болот. Мына телефондун жалпы памяти 32 гигабайт, анда мына 9-6 гигабайтында прошивка турат. Телефондун системасы өзү турат. Мына сүрөт, видео, мына памяти эч нерсени ээлебептир, карасаңыздар. Мына музыка жана аудио деген 5 мегабайт болуп турат. Фотография, видео записи мына 96 мегабайт. Басылып кетти. Артка кайтабыз. Мына фотографии и видео записи 96 гигабайт. А приложения и другие приложения дегенди карасаңыздар 16 гигабайт, 9 гигабайт болуп толуп калган. Бул эч нерсе жок болсо деле ушу приложениялардын өзүнүн толуп калган себебинен ошентип память деп чыга берет. Ошо мисалы азыр ушуну тазалоо үчүн мына YouTube 17 гигабайт, YouTube'дун өзү эле 17 гигабайт толуп калыптыр. Басып турсак о приложение чыгат. Память деген жерине киребиз. Мына YouTube'дун памяти өзү 109 мегабайт. 109 мегабайт. А ээлеп, ушу телефондо ээлеп калган памяти мына 17 гигабайт. Азыр биз буну тазаласак, азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Очистить кеш эмес, очистить данные кылабыз. Да. Мына телефон, кайра YouTube, телефондо көрдүңүздөр, 109 мегабайт эле өзү приложениянын памяти. Всего 109 мегабайт болуп калды. Болду. Телефон 17 гигабайтка азыр телефондун памяти бошоду. Мисалы мына Chrome дагы ушинтип толуп калат. Мына Chrome, YouTube менен Chrome көбүнчө толот. Сиз башка приложенияларда ушинтип о приложение деп басып турсаңыз, о приложение деген чыгат, ушу кирип текшерсеңиздер болот. Памятка киребиз. Мына Google Chrome'дун өзү приложениянын памяти мына 31 мегабайт. А телефонда ээлеген памяти 148 мегабайт. Мисалы управление память деп туруп, удалить все данные.
санаңыздар. Телефонуна YouTube жаңы көчкөндөй болуп тазаланып калат эчи. Телефондогу элеген памяти, ашыкча памяти жок болот. Эми настройкага кирип, эгер память дегенди таппайсаңыз, поискка жазсаңыздар чыгат. Обслуживание дегенде память Samsung телефондордон. Память көрдүңүздөр, жана доступна 101 мегабайт деп турат эле, эми 16 гигабайтка бошоп калды. YouTube'дун өзү эле ошол 16 гигабайт памятьээлеп калган экен, бошоду. Телефондун памятин ушинтип эч нерсени өчүрбөй, ушинтип тазалайт достор. Каналга жазылыңыздар. Биздин каналда телефондун блокировкага түшүп калган болсо телефондор кантип атса болот. Телефон программадан чыгып кетсе кантип прошивка кылса болот, жана телефонго тиешелүү кандай эмне болбосун ар күн сайын видео жүктөп турабыз. Ар бир сиздин классыңыз жана подпискаңыз бизге дем күч берет. Каналга жазылыңыздар, саламатта калыңыздар.